Assalamu alaikum. Baktım Köz, Жаш саясатчы, Эрк партиясына биринчи орунбасары, ушул мураскер катарында даярдап атам. Биздин ордубузга келе турган жаш кадрлар. Мына Бишкекти айланасында көп желеде азыр айланып келип атабыз бир иштер менен. Өз оюбуз бир жактан чыкты. Мына KFC деген кафелер көбөйүп кетиптир. Канча жолу айттык бойкот кылгыла, кирбегиле деп. Ачыктан өлүп калбайсыңар. Камкорлорду колдобойлу. KFC өзүнүн тапкан акчасынан жөөттөрдүн Израилдин сакал армиясыны каржылап атат. Алар болсо ырайымсыз мына бүгүнкү күнгө 71 миңге жакын адамды өлтүрүштү. Анан 3-төн 1 жаш балдар. Жок, сөз жетпейт ошол адамдарга. KFC'ге барышып атат, KFC гүлдөп атат, өнүгүп атат. Андан тышкары мына Бактин Көз канча жолу айттык, Pepsi Cola, Coca-Cola, Fanta'ны ичпегиле. Булар да тапкан кешесине жөөттөрдүн аскерин каржылайт деп, пайдасыз. Тойго барсаң Coca-Cola турат, бирөөнүн үйүнө барсаң Coca-Cola турат, көчөдө балдар Coca-Cola ичип кетип атат. Андан тышкары мына Бактин Көз мурдагы СССР территориясында эч ким кылбаган нерсени кылдык. Полициянын колдоо митингдерди. Мына тышкары мына Бактин менен Аллах ыраазы болсун, акча чогултуп, такай ушул Палестина элине түз жардам берип жүрөт. Көбү түшүнбөйт, мен ушу Палестинага жардам бересиңер дейт. Мен айтайын да бир жолу, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Акырет күнү ушу тараза коюлганда, иншаллах, соп иштерибиз оор болуп, бизди бейишти Фирдавсына алып кирет деп. Силерди ошо чакырып кетем. Ошондуктан мусулмандар бир туугандар. Алар башка, биз башка деп бөлүнбөйлү. Колубуздан келишинче көмөктөшөлү бири-бирибизге. Бакыт кошо турган сөзүң барбы? Мусулмандар баарыбыз бир тууганбыз. Эмне дейин? Чын жүрөгүбүз менен Палестина үчүн күйүп, ар дайым аны карап, эмне болуп атат, кандай кылат, Аллах Тааладан суранып, дуа кылып турабыз. Аллах Таала баарыңыздардан ыраазы болсун. Ошо Палестинага жардам берген, бизди колдогон, палестиналык момун мусулман бир туугандарды колдогондорго Аллах Таала ыраазы болсун. Устазыбыз жол көрсөтүп, иншалла акыретке кичине болсо да сооп иштеп кылайлы деп ушундай иштерди кылдык эле. Аллахын буйруп дагы көптөгөн сооп иштерди кылабыз. Иншалла Аллах ошо каалаган күнү иншалла ошо устазым экөөбүз азыр көп нерселерди сүйлөштүк.